Өзгөн районуна караштуу Мырзарык айылы. Жакында эле камалып кеткен активист бүтүн Кыргызстандын мүчөсү Мирлан Ураимов ушул айылдан болот. Тыныкулов Асан азыр кирип чыгып мектепте информатикадан сабак берип койгон болбосо, көпчүлүк убактын ушул бал челегинде өткөрөт. Убагында мектептин директору, айылдык кеңештин депутаты да болгон. Ошол кездерде айылдын жаштарынын башын бириктирген активист азыр ак жеринен камалып кеткен Мирлан Ураимов менен тыгыз иштеп калганын айтат. Анткени ал дагы айылдык кеңеште депутат болгон. Агайдын айтымында Мирлан Москвада мигрант болуп, ошондон бери ар бир сессияга келип кетчү. Ураимов Мирлан бул менин окуучум. Мен аны мектептен жакшы билемин. Ал ошо мектепте да отличник окуучулардын катарында эле. Мисал үчүн мен окуткан предмет боюнча зоналдык, райондук олимпиадаларга катышып, дайыма алдыңкы окуучулардын катарында жүрүп, мектептин намысын коргогон, мектептин атын чыгарган окуучулардын бири болчу. Тагдыр экен биз Мирлан экөөбүз 5-чакырыштагы Кароол айылдык кеңешинде депутат катары чогуу иштеп калдык. Мирландын ошол депутат болуп шайланышындагы ошо өзүнүн ишмердүүлүгүнүн негизинде ушундай ийгиликке жетти деп мен ойлоймун. Ал депутат болуп жүргөндө Москвада эле, бирок ал дайыма сессияларга үзгүлтүксүз катышчу, проблемаларды, айылдын проблемасын дайыма көтөрүп, сессияда активдүү депутаттардын бири болчу. Асан агай Мирландай башкача ой жүгүрткөн, мекенчил балдардын колуна кишен салып, камакта кармабай, акыл эсин күчүн алсак болмок дейт. Айтымында азыр демилгелүү жаштар коомго керек болуп турган кезем. Мирлан Ураимов айылдагы аз камсыз болгондорго жардам беребиз деп коом түзүп, ал коом азыр дагы иштеп жатат. Айылдагы жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн ал өзүнүн демилгеси менен жүрүп, ыймандуу жаштар коому деген коомдук фонд түзгөн. Азыр ал фонд иштеп жатат. Фонд бир канча биздин айылдагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө дайыма жардам берип келет. Мырзарык айылына жаштардын үчүн кам көрүп, ушу Мырзарык айылында элдик стадионду куруу үчүн эң чоң салымын кошкон. Ал стадиондун проектлерин чуркап жүрүп бүтүрүп, ошол айылдагы стадионду курдурганга чоң салым кошкон. Бул стадиондун ордо жөн эле жаткан жер болгон. Аны бөлүп менчикке өткөрүү аракети болуп жатканда, жаштар менен бирге Мирлан Ураимов бизге керек деп алышып жүрүп алып калган. Спорт аянтчанын документтерин өзү тууралап, тегерек четин коруп да коюшкан. Бул стадион башында жөн эле жаткан жер эле, бирок ушундай адамдар чек кылып бөлүп алабыз деген максаттарын угуп калып, анан кийин ушул мики чуркаган эле да ушул немегечи. Ушул бөлүнбөй, иншалла, ушул Мырзарык элине ушул стадион калып калды да. Ошо Микиге Алла разы болсун, чоң иштерди кылды. Мики көзү өзү бар жок эле билет. Мына Мырзарыктан кимден сураба, Ураимов, Мирлан ким десиңер, бар жок билет. Бул ичпеген, чекпеген патриот, элибизге күйгөн, жаштарга күйгөн ушундай патриот жигитибиз да. Эми Кыргызда баягындай сөз бар экен, качан эле өлгөндө макташ эмес экен да. Ушул тиригинде ушул кылган жакшы иштерин айтышыбыз керек экен да. Ушул Мирлан экөөбүз ушул камалып алганда канча жакшы иштер дагы кылат эле да. Стадион, айылдагы аялдамалар, жолдорду оңдоо, айылды көрктөндүрүү өңдү бир топ демилгелери ишке ашкан. Лидерлик сапатынын арты менен бир топ жаштарга жол көрсөтүп, кыскасы кичи мекенине кошкон салымы чоң. Мирлан Ураимов өзү окуган мектеп менен дагы мамилесин үзгөн эмес. Анын биринчи мугалими Айымкыз Сурамаева Мирлан жакшы окуган окуучуларга стипендия уюштуруп,
социалдык педагогтор менен дагы жакшы иштешкенин айтат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн окуучу балдарына кийим-кече, окуу куралдарынан бери камсыз кылчу. Айыл жаштарынын башын бириктирип, ал түзгөн ыймандуу жаштар коому азыркыга чейин мектептин маселелерин чечүүгө көмөктөшүп келет. Чын эле мынакей онон кийин айылыбызда кандай чоң иштерди кылды. Онун дагы шүгүр мындай ол жөнүндө айта берсе мындай көп сөздөр боло турган, баардыгы айтылат да, ар бир адам, мен эле эмес, ар бир адам Мирлан жөнүндө жакшы сөз айтылат да. Мындай өзү үчүн эмес, мындай мекенчил ушундай болгон бала да. Мекени үчүн, ушу мекендеги айылындагы балдардын ушундай жакшы болуп чоңоюш үчүн аракет кылып атат да. Ушундай бир кара көптү көрө билген бала. Ушундай өз элемес кийин ыймандуу жаштар коомун уюштурду өз теңдүү балдаргачы. Ошол балдар азыр ушуга чейин мынакей айылыбыздын кайсы эмнеси болсо жардам берип атышат. Ыймандуу жаштар коомундагы балдар да. Өз теңдүү, өзүнөн кийинки балдарды дагы мындай уюштуруп койду. Ушу айылга дайыма колунан келген жардам бергенгечи. Кайсы жерибизде мындай аксакан жер болсо, ошо балдарды айтып атат, мынакей жардам берип атышат. Ону клубтун алдын кандай сом кылып коюшту. Ошо ыймандуу жаштар коомундагы балдар ушу Мирландын уюштуруусу, жетектөөсү менен дайыма биздин мектептеги мисалы бүт түрү мезгили болот го. Эми жыйынтыкны ошондо дагы уюштуруп койгон, мурда өзү келе берчү эле да, келип ушулардын мугалимдерге ошондой сыйлыктарды уюштуруп, окуучуларга, эми болсо ошо балдар, өзүнөн кийинки балдар эми бул ошондой кол тийбей калып атат. Ошо ыймандуу жаштар коомундагы балдар дайыма үзгүлтүксүз келип, ушу бүткөн мезгилде ушу балдарга кызыктыруучу сыйлыктарды берип атат. Мектеп менен аябай тыгыз байланышта. Мен эми мындай бир өзүмдүн классыман эле неме чыкпашы мүмкүн, администрация айтса айтып бүткүс көп иштерди кылышат да. Мирлан Ураимовдун айылдаштары, мектеп жамааты аны менен сыймыктанышат. Мектепке деги эле өзүнүн кичи мекенине кылган эмгектерин, жакшылыктарын айтып, балдарга үлгү кылышат. Бул баланын кылган жумуштарын айткан болсок, көп жумушу. Мынау кабинетти, мынау телевизор. Ушул нерсенин бардыгын ушу бала бизге жардам берди. Асылбек агай мектепте музыкадан сабак берет. Бир сыйра экскурсия кылып, Мирландын мектепте класстарды көрктөндүрүүгө берген жардамдары менен тааныштырды. Ушу жерде мынау биздин мирбегибиз, мына жерге коебуз деп сүрөтүн тартып алып келип эми коебуз. Айылдын көзгө басар уулдарынын бири Мирлан Ураимов саясаттын курмандыгы болгонун жердештери жакшы түшүнүп турушат. Ал Facebook'тагы комментарий үчүн, болгондо да өзү жазбаган пикир үчүн массалык башаламандык уюштуруу айыбын коюшуп, 1 жылга кесилип кетти. Анын жакындары жана айылдаштары акыйкат болуп, ал эркиндикке сөзсүз чыгат деп ишенишет.